Саламатсыңарбы балдар? Бүгін біз математика сабағынан тест жазабыз. Сабағыбыздың мақсаты берілген мисалдардың негізінде тест иштей алуу жөндөмдүүлүгүбүздү калыптандыруу. Кымбаттуу балдар, таанышып алгыла. Бул Тимка машинист. Ал өзүнүн паровозунда жүк ташыйт. Белгиленген жерге паровоз тез жетиши үчүн ага силердин жардамыңар керек. Ал үчүн берилген суроолорго туура жооп берүүбүз зарыл. Баарыбыз даярбызбы? Анда сабагыбызды баштайбыз. Баарыңарга ийгилик каалайм. Биринчи тапшырма. Бейшендин 10 жаңгагы болгон. Үчөөнү Айбекке берди. Бейшендин канча жаңгагы калды? Жакшылап окуп чыгып, туура жоопту белгилейбиз. 10. Бул жооп туура эмес. 13. Бул жооп да туура эмес. Себеби 10дон 3тү кемитсек, Бейшендин колунда 7 жаңгак калат. Кийинки тапшырма. Кутуда 7 алма жана 6 алмурут болгон. Тыйын чычкан 2 алманы жана 2 алмурутту сууруп алды. Кутуда канча алма жана алмурут калды? Жакшылап окуп чыгып, туура жоопторду белгилейбиз. Туура белгиледиңер деп ойлойм. Катаны текшеребиз. 9 алма жана 8 алмурут туура эмес. 4 алма жана 3 алмурут туура эмес. Себеби 7 алмадан 2 алманы кемитсек 5 алма, 6 алмуруттан 2 алмурутту кемитсек 4 алмурут калат. Азаматсыңар балдар. Кийинки тапшырма. Айызанын 3 сары жана 7 кызыл лентасы бар. Бардыгы канча лентасы бар? Туура жоопторду белгилейбиз. 13 туура эмес. 4 туура эмес. 3кө 7-ни кошобуз, жалпы 10 болот. Кийинки тапшырма. Айнанын 3 сары жана 7 кызыл лентасы бар. Кызыл лента сарыга караганда канчага ашык? Туура жоопту белгилейбиз. Катаны текшеребиз. 7 жообу туура эмес. 10 жообу туура эмес. 7ден 3тү кемитебиз. 4 калат. Кийинки тапшырма. Анара 6 жумуртка алмак. Бирок ал 10 жумуртка менен 1 куту алды. Анара канчага ашык жумуртка алган? Окуп чыгып, туура жоопту белгилейбиз. 10 жообу туура эмес. 6 жообу туура эмес. 10дон 6-ны кемитсек 4 калат. Кийинки тапшырма. 6 кошу 2 кемитүү 3 барабар канча болот? Туура чыгарууга аракет кылабыз. Катаны текшеребиз. 6га 2-ни кошсок 8. 8ден 3тү кемитүүбүз керек. 11 жообу туура эмес. 8 жооп туура эмес. 8ден 3тү кемитсек 5 калат. Туура. Кийинки тапшырма. 8 кемитүү 6 кошу 5 барабар канча болот? 8ден 6-ны кемитсек 2. 2ге 5ти кошсок канча болот? 9 жообу туура эмес. 5 жообу туура эмес. Себеби 2ге 5ти кошсок 7 болот. Азаматсыңар. 4 кошу 6 суроо 4 кошу 3 барабар 3 болот.
Бул сумманын ортосуна биз кайсы белгини койсок, барабардык 3 чыгат. Баарыбыз ойлонобуз. 4-кө 6-ны кошсок 10, 4-кө 3-тү кошсок 7, 10 менен 7-нин ортосуна кайсы белгини койсок 3 чыгат. Кошу белгиси туура эмес. Барабардык туура эмес. 10дон 7-ни кемитсек 3 чыгат. Биз кемитүү белгисин коюусок туура болот балдар. Кийинки тапшырма. 3кө 5-ти кошобуз. Суроо белги 3 кошу 2. Кайсы белгини койгондо биздин барабардык 13 чыгат. 3кө 5-ти кошсок 8. 3кө 2-ни кошсок 5. 8 менен 5-тин ортосуна кайсы белгини койсок 13 чыгат. Барабардык туура эмес. Кемитүү туура эмес. Кошу белгини койсок туура. Себеби 8ге 5-ти кошсок 13 чыгат. Кийинки тапшырма. Клара 7 жашта. Сиңдиси 3 жашка кичүү. Сиңдиси канча жашта? Мисалы, сен 7 жашта болсоң, сиңдиң 3 жашка кичүү. Ошондо сиңдиң канча жашта болот? Туура жоопту белгилейбиз, катаны текшеребиз. 10 туура эмес. Бул жооп туура эмес. 7ден 3-тү кемитсек 4 болот. Жооп туура. Мына балдар, силерге берилген суроолордун баарына туура жооп берип, Тимка машинистке аябай чоң жардам бердиңер. Ал силердин жардамыңар менен белгиленген жерге батыраак жетип алды. Баарыбызга ыраазычылык билдирип, рахмат деп жообун айтып жатат. Анда биз үй тапшырмага көңүл бурабыз. Роман чоң энесине 7 ак жоогазын жана 2ге аз кызыл жоогазын тартуулады. Роман чоң энесине канча кызыл жоогазын тартуулады? Тапшырманы дагы бир жолу окуп чыгарып келгенге аракет кылабыз. Бүгүнкү сабагыбыз жактыбы балдар? Анда саламатта калгыла.